Бақыт Ергешевич, таза су маселесі быйыл Ноқат районында бир топ айылдарда чечилген турат. Кудайым буйруса, дагы кошумча сунуштарды берсек болобу? Болот. Ноқат району эң Кыргызстан боюнча таза су камсыз боюнча эң начар район. Эң начар. Biz 44 айылга таза сууга ПСД даярдоо боюнча акча каражатты бөлдүк. Айыл өкмөттөгүлөр документтер даярдап атышат. Ошонун баардыгын биз иреттеп менен биз каржылоо булагын беребиз. Ошонун курулуш долбоорлоо бүткөндөн кийин курулушка киришебиз. Өзү негизи Ноқат районундагы айыл өкмөттөр чындын айтканда даярдоо документтер өтө төмөн деңгээлде айтсак болот. Ачык айтканда. Атак биз көзөмөлгө алып атабыз. Кошумча болсо бериңиз. Бирок мындайда, урматтуу депутаттар, алдын ала айтып коеюнчу, сиздерден суранычта баарыңыздар билесиздер эми, сиздер наказ алып атасыздар. Ошо таза суу боюнча маселе көтөрүлгөндө ошо айыл өкмөттөргө айткыла. Документ даярдагыла дагы, бизге документтер, даяр документтер берсин. Биз ПСДга даярбыз жасаган, курулушка даярбыз. Анткени ал жерде документ даярдаш эмне? Канча айылда калктын саны? Ал жерде кай жерден суу алабыз? Жок дегенде дарыяларды айтып кетиш керек. Андан кийин ал жерде электролиния барбы, жокпу? Ошонун баарын ушул айыл өкмөт тактайт. Ал жерде биздин адистер тактай албайт. Ошон үчүн ушундай урматтуу коллегалар, сиздер дагы ошо элдер менен учурашканда ушул сөздү айтсаңар болот. Рахмат. Рахмат, Бақыт Ергешевич, Кудайым буйруса айыл өкмөттөргө айтабыз. Айыл өкмөттөр негизи катуураак аракет кылыш керек.